Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө спорт чеберчилигине талапкер мекендеш кызыбыз Ноокат районунун Көкбел айылынын тургуну Каникейдин спорт дүйнөсүнө сиздер менен биргеликте күбө болсок, анда эмесе Каникей айтсаң, ушул сен кайсыл курагыңдан баштап спорт жаатына аралашып калдың? Мен спортко мектеп жашымдан аралашканмын. Тагыраак айтканда 6-классымдан баштап спорттун волейбол түрү боюнча кызыга баштадым. Мен бул волейбол түрү боюнча ойноп калганын бирден бир себепчиси деп мен ата-энемди эсептейм. Себеби ата-энем экөө тең жаш мезгилинде ушул волейболду мыкты ойношчу экен эле. Ошо ата-энем түрткү болгонбу, кичинекей мезгилимден волейбол ойноп баштаганмын. Мектепти бүткөнгө чейин Умаров Бактагайдын машыктыруучубуз, ошонун демерчилигинин негизинде ойноп калдым. Кийин мектеп зоналдык олимпиадаларда, райондук, областтык олимпиадаларда көптөгөн байгелүү орундарды камсыз кылып келдик. Эмне себептен ушул башка спортторду тандабай ушу волейболду тандап калдың? Жана айтып өткөндөй, эң биринчи себепчи ушу мен ата-энемдин волейбол ойногон түрткү болуш керек. Жана уяда эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей, мен кичинекейимден агаларымдын, атамдын, апамдын үйдө ушинтип ойноп жүргөндөрүн көрүп, каныгып кичинекейимден ошолор менен чогуу жашагандыгым үчүн волейболго көбүрөөк таасирлендим окшойт дейм. Сенин ушунчалык деңгээлге чыгышыңа облустун курама командасында дагы оюнчу болуп, чабуулчу болуп жүрүпсүң да, ошого себепкер мына мектептеги агайыңдын таасири кандай деп ойлойсуң? Мектептеги агайымдын таасири өтө чоң. Мен эң биринчи себепкер деп ошол агайымды эсептейм. Себеби кичинекейимден ушул фундаментти түптөгөн ушул менин агайым деп эсептейм да. Мени агай ушул Ошмунун сборный командасына кошулуп калганыма даяр кадр кылып даярдап жөнөткөн. Өтө салымы чоң. Жана ушул эфирден пайдаланып мен агайга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Рахмандан эле Каникей жөнүндө айтып кете турган болсом, Каникей кичинесинен эле ушул спортко өтө ынтызар кыз, негизи өзү өтө чыйрак кыз. Анан спорттун ушул көп түрүнөн жөндөмү бар, ошонун ичинен волейболдон жөндөмдүү болуп, 6-класстан баштап кирип, бардык мелдештери катышуу дипломдорго анын салымы өтө чоң. Университетинин атын чыгарып, ошол курама командасына катышып кыздар менен ийгиликтүү орундарга жетишип, ал жерден дагы жакшы ийгиликтерге жетишкен. Каникей ушул өзүнүн чабуулчу эмесинде мыкты эмелерде болуп, 8-мартта өткөрүлгөн райондук мелдештерде мыкты чабуулчу номинациясына ээ болгон. Бирдей аракет кылышыбыз керек да, жеңишке жетиш үчүн билесиңер. Анын командалык оюндун дагы бир жеке спорттун түрүнөн айырмачылыгы бул жерде бир эле оюнчу мыкты ойноп, калган оюнчу уже ойнобой койсо, анда команда алдыга жетет деп эч кандай үмүт жок да. Ошон үчүн бири-бириңерге көмөк көрсөтүп, кел ойнойбуз деп, чогуу ойношуңар аракет кылышыңар керек. Мыкты команда чыгыш үчүн, райондун деңгээлинде, областтын деңгээлинде мыкты ойнош үчүн, ошондо баарыңар бул жерде бир гана оюн гана эмес, силердин психологияңар дагы даяр болуш керек ошол нерсеге. Биз ушу Каникей эжебиздей, кичинебиздей көрчү элек, Каникей эжебиздей чабуучу болсок деп, мындай Каникей эжени күмүр тутат элек. Анан биз да ушуга окшоп университеттер арасында оюн болгондо дайым клубтар арасында ойнойлу деп, ошондой деп, күчтүү чабуучу болсок деп, Каникей эжедей оюнчу болсок деп. Каникей эже кичинесинде эле мектепте эле күчтүү ойночу, жакшы ойночу, чабуулары жакшы болчу.
Каникей Рахманбердиева 1989 жылы 18 майда Кыргыз Республикасынын Ош облусуна караштуу Ноокат районунун Көкбел айылында жөнөкөй кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Каарманыбыз 1995 жылы өзү жашаган Көкбел айылындагы Кенжамат Абдылакимов атындагы Көкбел орто мектебинин босогосун актаган. 2006 жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Ош мамлекеттик университетинин орус тили жана адабияты факультетине тапшырып, 2011 жылы аяктайт. Спорт жаатына жан дүйнөсү тартылган Каникей 2012 жылы Ош мамлекеттик университетинин дене тарбия бөлүмүнө тапшырат. Студент учурунда мыкты оюндары жана жүрүм-туруму менен айырмаланган каарманыбызды жогоруда аты аталган факультетке мугалим катары 2013 жылы жумушка кабыл алышат. Каникей Рахманбердиева бала чагынан тартып спорт менен достошконунун себеби үй бүлө жаатында да спортчу инсандар болгондугуна байланыштуу. Шумкар сымал талпынып эңсеген бийиктиктерине катары менен жетишип, учурда спорт менен өзү гана алек болбостон, Ош мамлекеттик университетинде болочок Кыргызстандын спортчуларын тарбиялап келүүдө. Каникей менин эң кенже кызым, балдардын эң кичинеси. 4 кыз 4 уулдуу болгон элем. Ушулардын эң кичинеси бул өзү жашынан эле спортко кызыккан кыздардан болуп, волейболдон жакшы ойноп жүрдү. Өзүнүн күчү менен окууга кирип, окууну жакшы бүтүп, шаардайым азыр иштеп атат, Кудайга шүгүр. Убагында жакшы тырышчаак кыздардан эле. Биздин эми ошол каныбызда бардай болуп турат. Мына onun akası, Denizim'de Mamat Kasım akası dağı şu sportla kızıkıp Ulak Çavuş'tan dağı uçunda öyle top başka türlü oyunlardan jakşı körsötüşlerde geldi. Mümkün o akasını tartıp kalgan bu kızımız Kanekey dağı uçunda sportla kızıkkanlardan bu çoğaydı. Kanekey tuuralı aytıp kelsem, Kanekey şu kiçinesinden ele tırışacak, özünün aytkanын kılam degen kız ele, okudan dağı jakşı okuydu ele, үйдө жумуштарды дагы аткарат эле, жайлоонун жумушун эртеңинде аткарат эле, мектептеги активдүү иштерге бүт катышат эле баардыгына. Окусун болсо эми коңгуроону акыркы коңгуроону мен кагам деп президент болуп бүттү. Спортко кызыгат эле ушу. Анча-мынча эми тирилик да, каршылык кылсам болбой эле. Мен ойнойм дедим, ойнойм деп барып өзүнүн эмесин аткарып келет эле да. Өзүнүн ушу кежирлиги менен ошо спортто акыры ошо ушул убакка чейин ойноп жүрөт эми топту. Сыймыктанып калдык эми. Мени көргө барып келди топ ойноп. Анан сыймыктанам да. Көрбөгөн жерим көргөзүп келди, сыймыктанып атам азыр эми. Топ ойноп медалдарды утуп атат. Алдыңкы орундарга чыгып атат, сыймыктанып атам. Сыймыктанып калдым эми. Кыргызстандын кайсыл гана чөлкөмүнө барбайлы табигаттын сулуулугуна суктануу турган кеп. Каарманыбыз Каникейде табигатта кез-кези менен машыгып турат. Анткени абасы таза, жана машыгуудан башка эч нерсени ойлонбойсуң деген Каникей, спорт бул менин өмүрүмдүн булагы. Спортсуз мен жашоомду элестете албаймын. Кыздар үчүн спорт кээ бир учурларда кооптуу болушу ыктымал, бирок волейбол эч кандай деле зыяны жок. Болгону мелдештерде чет жактарга чыкканда гана үй бүлөлүү болсоң ыңгайсыз абал жаралышы мүмкүн. Ошондуктан үй бүлө курганда спорттон аргасыз четтеп калышың мүмкүн дейт спортчу. Каникей, айтсаң, ушул сен жанатан бери ушул жерде машыгып даярданып жатасың да. Кандай айырмасы бар ушул спорт зал менен ушундай табигатта, жаратылышта машыккандын? Эми спорт залынын ичиндеги машыгууга салыштырмалуу, бул жаратылыш коюнунда машыгууну эки эсе пайдалуураак десем баарыбызга маалым. Эч ким талашсыз деп эсептейм. Себеп? Анан дагы эң негизги себеби бул абасы таза, тынч, даже көңүл буруң дагы бир калыпта ошо бир нерсеге, бир гана машыгууга гана көңүл бурулат деп эсептейм. Көбүнчөсү биз бир алыскы мелдештерге чыгаарда командабыз менен келип ушундай жаратылыш коюнунда өзүбүздү жеңилдетип, чуркап, машыгууларды өткөрүп кетебиз. Мисалы, кыз балдарга спорт жаатында жүрүү бир аз кооптуу да, мисалы,
чет өлкөгө чыкканда, башка жерлерде айтайлык, ошого сага кандай ыңгайлуу элеби спорт жаатында, мындай спорт менен алектенүү негизи эле? Негизи башка спорттун түрүн баса белгилеп айта албайм, бирок волейболдо менимче кыз балдарга өтө деле кыйынчылык туудурбайт волейбол түрү. Бирок сиздин айтканыңыз деле бир четинен туура. Кыз балдар эч болбоду дегенде турмушка чыгып, эне болуп дегенде ошол мезгилдерде аргасыздан спортту таштаганга айласыз болушат. Сен үчүн спорт бул кандай кабыл аласың? Спорт деген сен үчүн эмне? Спорт мен үчүн менин жашоомдун булагы, маңызы деп эсептейм. Мен спортсуз жашоомду элестете албайм. Деги эле мен үчүн эмес, бардык адамдар үчүн спортту бул мен жашоо келбет, ийкемдүү келбет деп элестетем. Ден соолуктуу жашоо деп элестетем. Спорт менен машыгып турган ар бир инсандын ден соолугу чың болуп, келбеттүү болуп, дайыма жашоосунда бир стимул болоруна ишенем. Чындыгын айтканда, Ош мамлекеттик университетинде 2012-жылга чейин спорт бир топ төмөндөп кеткен болчу. Студенттердин арасында дагы, мугалимдердин арасында дагы. Анан эми биздин факультет педагогика жана дене тарбия факультети болгондуктан, мен ушул кызматка киришкенде биринчи милдетим ушу спорттун деңгээлин көтөрүү болду. Ошондуктан мен спортко шыктуу жаш кадрларды алганга аракет жасадым. Как раз ошол мезгилде ушу Каникейдин мурда студент мезгилде тойноп жүргөндүгүн билет элем. Анан чакырып өзүбүз ушул жерге ушу кызматка алдык. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Биздин университеттеги эжекелер курама командасынын эң мыкты чабуулчусу. Кээ биркилер айтып калат да, мисалы мына спорт менен алек болгон адамдар караганда ооруп калат, грыжа сыяктуу оорулар менен көбүнчө ооруп калат дейт. Сен буга көз карашың кандай? Бул сиздин айтканыңыз деле туура. Бунун менин жеке көз карашымда буну машыгууну туура эмес өткөрүүнүн негизинде ушул оорулар пайда болот деп эсептейм. Эгерде машыгууну туура баштаган болсо, башында жеңил нагрузка алып, анан улам нагрузканы көбөйтүп алган болсо, эч кандай оорулар болушу мүмкүн эмес. Спортсмен деген сен жеке оюңча кандай адам болуш керек? Спортсмен деген эң биринчи патриот адам болуш керек. Мен жеке оюмча дайыма жүрөгү мекен деп соккон, мекен үчүн кызмат кылганы, ошол ар бир спорттогу жетишкен жыйынтыктары, жетишкендиктери дагы ошол өзүнүн мекенинин желеги, туусу бийик көтөрүлө турган деңгээлдеги патриот адам болуш керек. Бул акыркы суроом, ошол өзүңүн алдыга койгон келечектеги максаттарыңды бөлүшүп кетсең. Келечектеги максатым мен ушул мезгилге чейинки алган тажрыйбам менен менден кийинки муундарга, анын ичинде кыздарга бөлүшүп, ошол кыргыз кыздарынын волейбол боюнча курама командасын жогорку деңгээлдеги жетишкендиктерине жардам берип, мыкты машыктыруучу болгонду максат коям. Анан дагы ошол эле кыздарга моралдык жактан, психологиялык жактан, жада калса мүмкүнчүлүгү келген мезгилде материалдык жактан дагы көмөк көрсөтүүнү максат кылам. Каникейге ушу келген күндөн баштап эле жаш болсо дагы, студенттердин арасында дагы, жалпы профессордук окутуучулар курамынын арасында дагы өзүнүн ордун таба алды десем болот. Абдан кичипейил, бардык мугалимдер менен, студенттер менен мындай жеткиликтүү деңгээлде мамиле жасаганды билет. Ошондуктан бүгүнкү күндө студенттердин арасында дагы, жалпы эле профессордук окутуучулар курамынын арасында дагы жакшы аброю бар окутуучулардын бири болуп калды десем болот. Эми баягы кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Аганы көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дегендей, Каникей эжекесин көрүп биздин көптөгөн кыздарыбыз ушу спортко болгон кызыгуулары артып атат. Мен ишенем, Кудай буйрса ушу Каникейдин артынан биздин факультеттин бүтүрүүчүлөрүнөн, студенттердин арасынан Кыргызстанга аты таанылган мыкты спортчу кыздарыбыз чыгат деген үмүтүм бар.
Каникей менен студент убагымдан тартып волейболду бирге ойноп келе жатабыз. Ал спортто аябай активдүү жана талыкпас, аракетчил жана ошондой эле шамдак айлыгы менен биздин командада айырмаланып турат. Анын мүнөзү жумшак, өзү эркек кыз болгону менен спорттогу жетишкендиктери Каникейди спортко болгон сүйүүсүнөн, талыкпай аракет кылып машыгууларды калтырбаганынан жана өжөрлүгүнөн кабар берип турат. ОГП'де экинчи билимди улантып, ошол мезгилде ойноп жүргөн мезгилде чогуу бири-бирибизге карама каршы ойноп жүргөнбүз. Бирок ошол мезгилден тарта дайыма өзүнүн дилгирлигин волейбол чөйрөсүндө аябай жакшы алып келип жүрөт. Өзү шамдагай, командада чогуу машыгып жүрүп, көптөгөн ийгиликтерге жетише алдык. Мисалга айтып кетсек, Бишкекте болгон волейболдук клубдук оюндарда жакшы ийгиликтерге жетишип жүрдүк. Каникейдин мүнөзүн айта кетсем, аябай элпек, мүнөзү жумшак кыз, бир аткарам деген ишин аягына чыкмай сайын отурбайт. Үй бүлөдө бир туугандардын арасында эрке, тарбиялуу кыз. Азыр эми өзүңүздөргө маалым болгондой, Ош шаарыбыздын курама командасына өзүнүн салымын кошуп келүүдө. Бул ойноп жаткан кыздар Алайдатка волейбол клубунун курама командасы. Биз эч кандай мелдештер болбогон учурда деле жумасына 3 жолу келип, үзгүлтүксүз машыгууларды өтүп турабыз. Sport менен машыккан кандай сон? Спорт денсаулыктун булагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыгат. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.